Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Сиздер менен Бекмамат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университетинин Жалал Абад коллежинин педагогика жана социалдык иштер бөлүмүнүн педагогика предмет боюнча мугалими Айдарова Нуржамал Акжоловна. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы тарбиялоонун усулдары жана каражаттары. Сабагыбыздын максаты тарбиялоонун усулдарын жана каражаттарын билебиз. Тарбиялоонун усулдарын классификациялап жана каражаттарды колдонууда айырмалап мүнөздөмө беребиз. Учурдагы мектептердеги тарбиялоо каражаттары формалары тууралуу айтып беребиз жана салыштырабыз. Сабагыбыздын күтүлүүчү натыйжа тарбиялоонун усулдарын жана каражаттарын билип, түшүнүктөрүбүздү айтып бере алсак, тарбиялоонун усулдарын классификациялап жана каражаттарды колдонууда айырмалап мүнөздөмө берсек, учурдагы мектептердеги тарбиялоо каражаттары жана формаларына таблица түзсөк, тарбиялоонун усулдары жана каражаттары жөнүндө тесттик суроолорго жооп бере алсак. Сабагыбыздын башында тарбиялык иштердин максаты жана мазмунуна кайрылабыз. Бала өспүрүм кезинен эле анан бойго жеткенде анын чыгармачылык эмгекке болгон талабы инсандын адептик наркын түптөп, коом үчүн, эл үчүн аткарган иши аркылуу өзүнүн атуулук активдүүлүгүн сезүүсүнө өбөлгө түзүүгө тийиш. Бүгүнкү айрым мугалимдер жана ата-энелер азыркы балдарды тарбиялоо кыйын, алардын мектепке жана башка булактардан алган маалыматтары өтө эле көп. Аны талдап түшүнүп, сиңириши керек. Анын үстүнө өспүрүмдөрдүн өз жан дүйнөсүнө көңүл буруулары аябай курчуп бара жатат дешет. Изденип чыгармачылык менен иштеген устат педагогдор бул факторлорду өтө чеберчилик менен пайдаланып, окуучулардын интеллектуалдык байлыктары менен сезимталдык маданиятынын шайкештигин камсыз кылуу аркылуу чоң ийгиликтерге жетишип жатышат. Билими менен сезимталдык маданияты шайкеш келишпеген балдар гана түрдүү кастыкка дилгир болушат. Көп учурда ата-эне, мугалим балага билишиң керек, үйрөнүшүң керек, аткарышың керек, ансыз жакшы болбойт деп келечекти айтса, балага ал келечек өтө эле бүдөмүк, ал эми учурдагы жашоо анын түйшүгү ачык көрүнүп турат. Бул карама-каршылыкты Шабла Александрович Аманашвили тарбиялоонун негизги трагедиясы дейт. Тарбия жараянында мындай трагедия комедиялар өтө эле көп кездешет. Ошондуктан мугалим, тарбиячы, психология, педагогика илимдеринин жетишкендиктерин жана иш амалиятында чыгармачылык менен пайдалануу устаттыгына ээ болуусу зарыл. Өзүн сыйлабаган адамдын ыйманы таза, жан дүйнөсү бай болбойт. Тарбиячынын колундагы эң маанилүү педагогикалык курал тарбиялануучу инсан катары көрө билет. Анын беделин урматтап сыйлоого болот. Бул куралды туура пайдалана билген тарбиячы гана балдарга али өтө морт аябай назик сезимди жакшы болгон умтулуу сезимин пайда кыла алат. Мындай сезим эч качан, эч кандай балада өзүнөн өзү пайда болбойт. Тарбиянын тийиштүү усулун чеберчилик менен пайдалана билген педагог же ата-эне гана бул назик сезимдин алсыз үлпүлдөгөн үмүтүнүн жалынын өтө күчтүү бороон чапкында өчүрө алгыс алууга айландыра алат. Тарбиялоонун усулдары дегенибиз эмне? Тарбиянын усулдары дегенибиз баладагы чыныгы инсандын касиеттерин калыптандыруу максатында аны менен тарбиячынын биргелешип иш аракет жасоосунун жолдору жана ыкмалары. Тарбиялануучу балдар тарбия жараянынан четтеп, ага катышпай кала беришпейт. Алар түрдүү педагогикалык таасирлерге дуушар болушуп, тарбиянын объектиси менен субъектиси катары да роль ойнойт. Эгерде тарбиянын алгылыктуу усулу пайдаланылса, балдардын ага жасаган оң мамилеси тарбия маселелерин оң чечүүгө өбөлгө түзөт. Мындай учурда балдардын акылы өсүп, сезими байыйт, жүрүш-туруштун жосундуу ыкма-шугулары калыптанып, жакшы адаттары түптөлөт. Ошентип тарбия усулу тарбиячы менен балдардын бирдиктүү иш-чараларынын комплекси болуп эсептелет. Тарбия усулдарынын таасирасында балдардагы көп инсандык касиеттер калыптанат. Тарбиялоонун каражаттары педагогикалык адабияттарда жана тарбиянын амалиятында усулдар формалары деген түшүнүктөр менен катар тарбиянын каражаттары деген түшүнүк да көп колдонулат. Тар мааниде тарбиянын каражаттарына китептер, кинофильмдер, көркөм өнөр чыгармалары, мугалимдин жандуу сөзү жана башкалар кирет. Ал эми сөздүн кеңири маанисинде
инсандын калк таануусуна таасир тийгизүүчү ишмердүүлүктөр окуу, коомдук ишмердүүлүк, оюн, түрдүү иримдердеги иштер, спорттук оюндар, өздүк көркөм чыгармачылык өнүгүү түрлөрү да тарбиянын каражаттарына кирет. Балдардын курак жаш өзгөчөлүгүнө карап, түрдүү ишмердүүлүктөрдүн катнаш мамилелери албетте өзгөрүп турат. Тарбиялоонун усулдары төмөндөгүдөй түрлөргө бөлүнөт. Үйрөтүү усулу, көнүгүү усулу, аңгеме усулу, ишендирүү усулу, үлгү көрсөтүү усулу, ишмердүүлүгүн уюштуруу усулу, мактоо усулу жана жазалоо усулу. Ар бир усулга токтолуп кетсек, үйрөтүү усулу жүрүш-туруштун көнүмүш адатка айланган зарыл нормаларын калыптандыруу максатында балдарга тийиштүү эреже, жоболорду кыйшайсыз аткарып, алардын майда чүйдөсүнө чейин так ойлонулган жашоосун, эмгектенүүсүн жана эс алуусун уюштурууну үйрөтүү усулу дейбиз. Чыныгы тарбия үйрөтүүдөн башталат. Балдар өтө эле кичине кезинде эле жатып уктоого, убагында туруп жуунууга, буюмдарын таза тартипте сактоого, улуулардын айткандарын аткарып, аларга сый-урмат мамиле кылууга үйрөнөт. Ал эми мектепке келгенде жүрүш-туруштун талабы коюлуп, жашоонун башка учуру башталат. Мугалимдер аны жаңы шартка биринчи күндөн эле үйрөтүүгө киришет. Мисалы, сабакта тынч отурууга, мектептин класстын ичинде чуркабоого, бири-бири менен ынтымактуу болууга. Көнүгүү усулу инсанды калыптандырып өстүрүү максатында балага түрдүү кыймыл-аракетти жана практикалык иштерди пландуу түрдө ырааты менен аткарууну уюштуруу тарбия процессиндеги көнүгүү усулу деп аталат. Тарбия процессиндеги көнүгүү усулунун максаты балдарды жакшы жүрүш-турушка үйрөтүү. Денени жана ден соолукту чыңдоодо спорттук көнүгүү кандай роль ойносо, баладагы жакшы жүрүш-турушту алардын адатына айландырууда көнүгүү иштерди көп аткаруу. Мисалы, сабакка мугалим киргенде ордунан туруп тосуп алуу, саламдашуу, мугалимдин суроосуна сабак учурунда туруп жооп берүү. Өңдү көп кайталануучу кырдаалдарда көнүгүү жумуштары жакшы жүрүш-туруштун ыкмашууларына ээ кылат. Аңгеме усулу жаш жеткинчектерди адеп-ахлактын эрежелерине, жүрүш-туруштун нормаларына ишендирип, алардын акылына байытып, сезимин ойготуудагы активдүү усулдардын бири аңгеме усулу деп аталат. Аңгеме аркылуу ата-эне жана мугалимдер балдарга турмуштагы, саясаттагы, көркөм өнөрдөгү, техника жана спорттогу жаңылыктарды баяндап, алардагы нравалык түшүнүктөрдү калыптандырат. Аңгеме жеке бала менен, бир нече балдардын тобу менен, тайпа менен да өтүлө берет. Тарбия амалиятында кеңири колдонулуучу өтө жугумдуу аңгемелердин бири этикалык аңгеме кирет. Тема тандап, аңгемеге жакшы даярдануунун мааниси баа жеткис. Ишендирүү усулу инсандагы жаман жоруктарды четтетип, жүрүш-туруштун жакшы адаттарын анда пайда кылуу максатында балдардын акылына, аң-сезимине, эрктик мүнөзүнө ар тараптан оң таасир тийгизүүнү ишендирүү усулу дейбиз. Ишендирүү усулда ата-энелер жана мугалимдер аңдап, адеп-ахлактын эреже жоболорун балдарга түшүндүрүү жолу менен иш жүзүнө ашырылат. Бул усул ооз-эки түшүндүрүүлөр менен гана чектелип калбайт. Анткени балдарды жакшы тажрыйбаларда, конкреттүү иш-чараларда ишендирет. Бул максатта китеп окуу, кино, телекөрсөтүү, радио уктуруу жана кеңири пайдаланылат. Тарбиячылар ишеним аркылуу балдардын акылына, аң-сезимине таасир тийгизип, алардын турмушка болгон туура көз карашын калыптандырып, өздөрүнүн иштерине жана жүрүш-турушуна карата жоопкерчиликтүү мамилени калыптандыра алышат. Үлгү көрсөтүү усулу. Үлгү көрсөтүү усулу ишендирүүнүн эң күчтүү каражаты. Адеттүүлүккө тарбиялоонун мыкты усулу. Аганы көрүп ин өсөт, эжени көрүп сиңди өсөт дейт кыргыздын эл макалы. Бул тарбия процессиндеги үлгү көрсөтүү усулунун маанисин элдик педагогика өтө жогору баалагандыгынын далили. Антон Семенович Макаренконун ою боюнча, балдарды адамдар да, буюмдар да, кубулуштар да тарбиялайт, бирок баарынан көп таасирди адамдар тийгизет. Анын ичинен ата-энелер, тарбиячылар, жолдоштору балдарга көп таасир тийгизишет. Көркөм адабияттардагы, кинофильмдердеги белгилүү персонаждардын, улуу инсандардын үлгүсү да балдар үчүн өтө таасирдүү.
Ишмердүүлүктөрүн уюштуруу усулу. Инсан баарынан мурда көп кырдуу ишмердүүлүк процессинде калыптанат жана өнүгүп өркүндөйт. Ошол ишмердүүлүктү туура уюштура билүү жакшы тарбиянын негизги шарты. Үй бүлөдөгү жана мектептеги коллективдүү ишмердүүлүк бул жашоо тиричилигинин анык мектеби. Айрыкча өндүрүмдүү эмгектеги ишмердүүлүктүн ролу баа жеткис. Эмгек адамдын адам болуусунун өркүндөшүнүн негизги шарты. Окуучулардын негизги ишмердүүлүгү бул окуу эмгеги. Ага окуучулар көп убактысын, эрктик интеллектуалдык энергиясын жумшашат. Андан тышкары окуучулар коомдук пайдалуу эмгекке, өндүрүмдүү эмгекке, өзүн өзү тейлөө ишмердүүлүгүнө, спорттук оюндарга, өздүк көркөм чыгармачылыкка жана оюн ишмердүүлүктөрүнө катышышат. Мактоо усулу. Мактоо усулун негизсиз колдонуу баланы оожок мактоо, алардагы ата-энеге жана мугалимге болгон ишенимди жоготот. Үй бүлөнүн жана мектептин турмушунда кээ бир үйлөрдө дайыма эле мактап сыйлай берген учурлар кездешет. Мындай учурда бала өзүн башкача манчыркай түшөт. Ал эми жамаатта нааразычылык пайда болот. Кээде мактоо усулу опсуз эле көп пайдаланылат. Мындай учурда балдар буга көнүп калып, усул өз таасирин таптакыр жоготуп коюшу ыктымал. Тарбиялоодо бул усул алкыш айтуу, сыйлоо, жакшы баа коюу, ишеним көрсөтүп сыйлуу тапшырма берүү, күмүш, алтын медалдарды тапшыруу өңдүү чаралар менен колдонулат. Бул усулду колдонууда төмөнкү педагогикалык талаптарды эстен чыгарууга жарабайт. Баланын жүрүш-турушу калыс бааланып, баага татыктуу болууга тийиш. Ага карата субъективдүү пикирге жол коюлбашы лазым. Бүт жамаат колдосо, анын тарбиялык ролу жогорулайт. Жазалоо усулу. Жаза көмөкчү усул экендигине карабастан, тарбия амалиятында көп колдонулат. Жаза туура колдонулса гана бала өзүнүн кылык жоругуна канааттанбастан, андай нерсени кайталануусуна жол койбоого далалаттанат. Бул усул туура эмес колдонулса же ашыкча пайдаланып кетсе, анда баланын кыжырын келтирип, өчөштүрүп коюшу да ыктымал. Анда сөзсүз натыйжа тескери болот. Педагогикалык маданияты жогору тарбиячы бул усулду пайдаланбоого умтулат. Тарбия ишинин тыянагын туура чыгарып, туура баа берүүнүн мааниси зор. Реалдуу тарбиялык милдеттерди алдыга коюш, жакшы менен тарбияны туура уюштуруу үчүн жамааттын жана ар бир инсандын таануу жана өркүндөө деңгээлин так билүү зарыл. Жогоруда биз мүнөздөмө берген тарбия усулдар бири-бирине ажыралып, өзүнчө колдонулбайт. Терскерисинче алар бири-бирине тыгыз байланышта пайдаланылат. Окуучулардын коомдук ишмердүүлүктөрү жактыруусуз, жактыруу балдарды ар түрдүү ишмердүүлүккө тартуусуз ишке ашпайт. Усулдардын бири-бири менен байланышы ар түрдүүчө болот. Сабагыбыздын максатына кайрылсак, тарбиялоонун усулдары жана каражаттарын билебиз. Тарбиялоонун усулдары классификациялап жана каражаттарды колдонууда айырмалап мүнөздөмө бере алабыз. Учурдагы мектептердеги тарбиялоо каражаттары формалары тууралуу айтып берип, салыштырабыз. Сабагыбыздын акырында үйгө берилүүчү тапшырма тарбиялоонун усулдарын жана каражаттарын колдонууну айырмалап мүнөздөмө беребиз. Учурдагы мектептерде тарбиялоо каражаттары жана формаларына таблица түзөсүңөр. Тарбиялоонун усулдары жана каражаттары жөнүндөгү тесттик суроолорго жооп бересиңер жана аны Авен порталы аркылуу жөнөтөсүңөр. Төмөндөгү тестти Авен порталы аркылуу туура жооптору менен жөнөтөсүңөр. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат, саламатта болуңуздар.